Коронавируска каршы күрөшүүгө жардам берүү үчүн кытайлык дарыгерлердин да делегациясы келген. Алар Кыргызстандагы коллегаларына тажрыйбасын ийгиликтүү бөлүшүүдө. Кытайлык делегация 4 күнөн бери кыргыз кесиптештерин аралыктан окутууда. Бүгүн ата мекендик дарыгерлер Кытай медицинасы боюнча билим алышты. Ал кытайлык медиктердин айтымында COVID-19 илдетине каршы турууда жана ооруп балдагы бейтаптарга жакшы жардам берет. Бүгүн кытайлык кесиптештер салттуу Кытай медицинасы тууралуу сабак өтүштү. Көбүн эсе ооруларды дарылоодо өздөрү колдонгон дары-дармектерге басым жасалды. Алардын айтымында дары чөптөрү жана препарат оорунун өчүшүп кеткен учурунда бейтапка жакшы жардам берет. Ага кошумча оорунун жеңил түрүн оорулотпоого кандай дарыларды колдонуу зарыл экени тууралуу айтып беришти. Бул сабактар YouTube аркылуу түз эфирде алынып берилүүдө. Дарыгерлерге шарт түзүү максатында Zoom тиркемесинен да түз эфир уюштурулган. Ал аркылуу кызматкерлер өз суроолоруна жооп ала алышат. Кытайлык дарыгерлер COVID-19 жуктурган жарандарды дарылоо боюнча онлайн окутууну шаршемби күндөн бери улантышууда. Анда инфекция жуктургандарды дарылоо окумалары жана практикалары камтылган. Ага кошумча медициналык препараттарды жана жасалма дем алдыруу аппараттарын колдонуу боюнча сунуштарын беришүүдө. Биз 5 күндөн бери Кыргызстандабыз. Биздин байкашыбызча өлкө коронавирус илдетине каршы туруу боюнча алгылыктуу иштерди аткарыптыр. Өзгөчө профилактика жана ооруну жайылтпоо чаралары мыкты. Мисалы, акыркы жумада илдетти жуктуруп алгандардын саны өткөн 2 аптага салыштырмалуу жогору. Бирок карантинди сактоо жана өзүн өзү коргоо чараларын жакшыртуу кажет. Ал эми Польшадан келген медициналык делегация Кыргызстандагы дарыгерлердин ишин жогору баалады. Мындай пикирин делегациянын жетекчиси Мишель Мадейски, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Назира Артыкова жана вице-премьер-министр Аида Исмаилова, саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов менен болгон жолугушууда билдирди. Мадейски илдетти жуктургандарды дарылоо окумасы Польшада жана Италияда колдонулуп жаткан деңгээлге окшош экенин кошумчалады. Азыр бул жаңы чыгып аткан оору болгондугуна байланыштуу булар бүткүл дүйнө жүзү боюнча бул клиникалык протоколдор ар кимдин өздөрүнүн чамасына жараша өзгөрүлүп жатат. Мисалга айтсак, буларда 4-чү уже 5-чи клиникалык протокол иштелип чыккан. Бизде 2-чи жолу клиникалык протокол иштелип чыгып атат. Биздикине жакшы деген бааны беришти. Белгилей кетсек, польшалык дарыгерлер 4 күн бою республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасында болушкан. Анда таң эртеден кечке чейин ата мекендик адистер менен биргеликте стационарда дарыланып жаткан оорулууларга байкоо жүргүзүшкөн. Бүгүн бул топ Ош жана Жалал Абад облусуна жөнөп кетишти. Айсулуу Асанова, Улук Сулайманов, ЛТР Бишкек шаары.